Жиндердин да мусулман, капыр же башка диндер болуп, аларда да ушундай нерсе барбы? Бар, аларда эле адамдар кандай жашаса, адамдар ортосундагы мамилелер кандай болсо, дос, душман, жакшы жаман болсо, аларда деле ушул сыяктуу нерселер бар. Аларда деле мусулманы бар, мусулман капыры бар. Алар деле бири-бири менен душман болуп согушуп, урушушат. Алар деле ошол жашоо үчүн күрөшөт. Аларда бизде кандай болсо, аларда деле кудум ушундай. Жин, сыйкыр жана кара дуа оорулары кандай оорулар? Жин оору бул маселеде уламалар эки түрлүү ача пикирлер бар. Жин сырттан адамды васваса кылат, адамды азгырат десе, дагы башка алымдарыбыз жин адамга кадимкидей кирип алат дагы, адамдын денесинде отуруп, кээде адамды толук башкара алышы мүмкүн, кээде адамды жинди кылып коюшу мүмкүн, адамга ар кандай материалдык зыяндарды жеткирет деп айтышат. Эми мен өзүм ушул рукуя ишин аркалаган айтайлык адис катары ушул нерсени жашоодо көрдүм. Жиндердин адамга материалдык зыяндары бул акыйкат, чындык. Эч ким инкар кыла албай турган, бул вакыйлык жашообузда болуп аткан айтайлык абал. Эми жин кээ бир алымдар айтат, ичине кирбейт, бирок сыртында болуп алып, адамга зыян жеткирет дешет. Эми бул эки түрлүү пикирлер бар, бирок экөө тең, натыйжасы бирдей эле. Эмнеге десе, жиндин зыяны барбы десе, зыяны бар деп айтышат баары. Эми сыйкыр оорулар кандай? Сыйкыр бул эзелтен Аллах субханаху ва таала тарабынан түшүрүлгөн илим. Бул адамдар ойлоп тапкан илим эмес. Бул илимде Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала Бакара сүрөсүндө өзү баян кылат. Харут, Марут деген периштелерди атайын асмандан жерде сыноо кылыш үчүн, фитна болуш үчүн Аллах таала жердеги адамдарды айтайлык, жердеги адамдарды жаманынан жакшысын ажыратып алыш үчүн, тозоку адамдан жаннаты адамды ажыратып алыш үчүн, жерде сыноо болуш үчүн Аллах таала өзүнүн каалоосу менен бул нерсени түшүрдү. Бул илимде Харут, Марут периштелер менен, Харут, Марут периштелери жерге түшкөндө булар айтат эле: "Иннама нахну фитнатун фала такфур." Биз фитнабыз, фала такфур. Капыр болбогула Аллах таалага. Демек, ушул аяттан келип чыгат, сыйкыр менен алек болгон кишилер динден чыгып кетет деген уламалар ушул аяттан далилди да алышат. Эми биз фитнабыз, биз азгырыкпыз. Алла тарабынан ушундай бизге милдет жүктөтүлгөн. Буну үйрөнбөгүлө. Бул илим жакшылыкты алып келбей турган илим. Бунун пайдасынан зыяны көбүрөөк болгон илим. Бул илим аял менен ма юфаррикуна байнал мар'i ва завжи, эркек менен эрди катынын ортосун ажыратып жибере турган, адамдардын арасында ыдыратып жибере турган, бузгунчулуктарды пайда кыла турган, канча балдарды жетимге айландыра турган, канча ооручандарды пайда кыла турган илим деп айтылат. Анан бул периштелерден кээ бир адамдар келип үйрөнүштү. Сыйкырды үйрөнүп, анан сыйкырды жайышты. Сыйкыр жөнүндө тарых, мына Сулайман алейхиссалам доорунда дагы өтө чоң бир окуялар болуп өткөн. Сыйкыр жөнүндө буну биз китептерден, тафсир китептерден, окуялардан билебиз. Анан сыйкыр дагы бүгүнкү күндө дагы бул фитналыгын улантууда, бүгүнкү күндө дагы адамдар үчүн өтө чоң сыноо, өтө чоң фитна болууда. Эми бул сыйкыр өзүнүн бир убагында кандайдыр алсырап кететкен, ошол заманда жашап аткан адамдардын сыйкырга болгон мамилесине байланыштуу. Тарыхта көп, мисалы үчүн Европада орто кылым доорунда сыйкырчыларды чекеден жагышкан, өрттөшкөн, аларды жок кылышкан, аябай азайып кеткен. Анан биздин айтайлык пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан кийин Умар разияллаху анху доорунда Ибн Жубала деген сахабаны Умар амирул муъминин болуп турган кезде, Ибн Жубала мекенди айлангыла, өлкөнү баарын кыдырып чыккыла. Кайсы жерден сыйкырчыны кармасаңар алып келгиле, аларды жазага тартабыз деген буйруктарды берген. Кийинки доорларда дагы ушундай доорлар уланып келген, бирок тилекке каршы кээ бирки дооруларда буларга кенен эркин, кенен абалды таштап койгон доорлар болуп атат. Айрыкча бүгүнкү күнүбүздө дагы булар кенен рекламаларын телевиденияга берип, ачык биз 200% гадат этебиз, же болбосо
Биз ишиңди жүрбөй аткан ишиңди, бизнесиңди жүргүзүп коебуз, сага мындай кылып беребиз, тигиндей кылып беребиз деген убадалар менен анан элдин дагы ошого жараша диндеги болгон түшүнүктөрү өтө төмөн болгондуктан бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар сыйкырчыга барып, эмне проблема болсо, жаман түш көрсө деле сыйкырчыга барып, жакшы түш көрсө деле сыйкырчыга барып, бирөөнү жек көрүп калса деле сыйкырчыга барып, көрө албастыктар, ошонун айынан бүгүнкү күндө бул оорулар көбөйүп кеткен учуру. Эми демек сыйкыр, жин оорусу бул Курандан биз айтып өттүк, анан жашоодогу абалды, бүгүнкү күндөгү абалды дагы айтып өттүк. Эми bundan кутулуштун жолдору да бар. Аны иншаллах ал жөнүндө суроолорубуз бар. Азыр могу суроого бир кошумча суроо пайда болду да. Илгертен сыйкырчылар ушинтип келген деп айтып келип атасыз, бирок азыркы күндө сыйкырчылар жөнүндө эл сүйлөбөйт деле. Азыр сыйкырчылар же башка аттар менен аталып калганбы? Азыр сыйкырчыга барды, сыйкырчы тигинтиптир, минтиптир деген сөздөрдү көп укпай калдык да. Көз ачык дегенди угабыз. Сөз көз ачык менен сыйкырчынын айырмасы жок болгону атында гана. Сыйкыр дегени сахар арабтардын сөзү, кыргыздар сыйкырчы деп же болсом сыйкыр кылды, амал жасады деп иштетет. Кээ бирки региондордо буну көз ачыктык, дагы башка жерлерде төлгөчү дейбиз, дагы башка жерлерде калпа, дагы касыйдачы, дагы ушул сыяктуу көптөгөн аттар бар. Бирок анын атында эмес дейиш, анын кылып аткан амалында. Эгерде сыйкыр амалын жасаган болсо, демек ал сыйкырчы. Эгер ошол кара дуаны жасаган болсо, демек ал көз ачык. Ошол жерине көңүл бурабыз. Эми сыйкырчылар сыйкырдын бүгүнкү күндө абалын айтып өттүк. Эми сыйкыр кандай болот? Бул жөнүндө да бир аз түшүндүрмө берип кетейин. Сыйкыр ошол периштелер алып келген жерге азгырык болгон жерди сыноо үчүн адамдардын арасында фитна болуш үчүн таралган илим. Эми бул илимди үйрөнүп алып, урпактан урпакка өтүп, бүгүнкү күндө биздин заманыбызда дагы бар болгон илим. Эми бул илимди көз ачыктар жасашат. Аны жасап атканда кантип жасайт? Ошол китебинен карап туруп сыйкырды окуп койсо эле бир адам жинде болуп калабы? Же бир адам өлүп калабы ошону окуп койсо эле? Бул дагы да кызыктуу да. Кандай болот десе, сыйкырчы көз ачык жиндердин жардамысыз сыйкырды жасай албайт. Эч качан жасай албайт. Чогуу иштешет. Ортодо келишим болот. Ал келишимди түзүш үчүн биринчи ошол аламга кириш керек көз ачык. Ал аламга кириш үчүн эмне кылыш керек? Жөнөкөй адам барып бирдемелерди окуп жин менен келишим түзөм десе түзө албайт. Ал үчүн бизде элибиз баарыбыз билебиз, мойнун алуу деген нерсе бар. Ооруп калат дагы, анан мойнун алдыргыла бир аз киши көрсүн, киши көрүп теспит татып отурса, бул адам жакшы болуп калат деп мойнун алдырып коет. Сайыз орун аябай көп болгон. Жанагы кыргызчылык дегенде ушул бар да. Ушул бар, ушул. Айтып атам го, иш сөздө эмес. Кээ биркилер кыргызчылык деп Куран окуп дем салганды дагы кыргызчылык дейт, көз ачыкка барганды дагы кыргызчылык дейт, анан дагы башка арам жолдор жасаганда кыргызчылык дейиш болгон да, бул салттагы нерсе деп. Ошол кыргызчылык дегенде кылып аткан ишине каралат. Эгер бир мечиттин имамына барып дем салганды кыргызчылык десе, анда ал туура эле нерсе. Бирок көз ачыкка барып туруп, ага бир нерсени окутуп, андан бир дем салдырам деп барган болсо, ал кыргызчылык эмес, ал бидиятчылык, ал капырчылык мындай айтканда. Эми баягы сөзүбүздү улантайлы. Сыйкыр качан жасалат? Жиндер менен келишим түзүлгөндө гана. Жиндер менен келишим түзүш үчүн жиндердин аламына кириш керек. Ошол баягы сыйкыр китептин эмесинин барагын ачыш керек. Тагыраак айтканда, сыйкырдын терезесине, эшигине кириш керек деген сөз чыгат да. Ал жака кирүүнүн эң биринчи кадамы мойнун алуу. Мойнун алгандан кийин, көз ачыктыкты мойнун алгандан кийин, анан буну кадимкидей үйрөнөт. Өзүнүн дуаларын, китептерин илгертен урпактан урпакка өтүп келген баягы дуаларын окуганда, ошолорду үйрөнгөндөн кийин булар жиндер менен алаканы түзүшөт. Анан жиндер буларга келет, ар кандай түстө келет, албарсы болуп келет, же болбосо ажыдар болуп келиши мүмкүн, коркутуп келет. Ошол убакта булар коркпостон баягы жиндерди мойун сундуруш керек болот да. Кээде мазарларга барып, мүрзөлөргө барып, түндө барып ошол дуаны окуйсуң, кам менен жуунушуң керек, бетарат намаз окушуң керек, же болбосо ушундай Аллах Таала харам кылган, Аллах Таала ширк кылган эң жаман иштерге буйруйт. Ошолорду аткарганда, анан дуаларды окуганда, анан жиндер ага мойун сунат. Жиндер мойун сунгандан кийин бир адам бир заказ менен келди да, көз ачыкка мисалы үчүн. Фаланчы абысынымды жек көрөмүн, кайненемди жек көрөмүн, же келинимди жек көрөмүн. Ошону бирдеме кылып койчу, мага жакын кылып койчу, же болсо аны менден алыстатып койчу, аны бир ооручан кылып койчу десе, баягы сыйкырчы дуаларын окуп,
баягы жиндер менен келишим түзөт ошол учурда. Келишимде жиндер ага талап коет. Ошол талабын аткаргандан кийин гана сыйкыр ишке кетет, ишке ашат. Эгер талабын жиндердин талабын аткарбай койсо, анда ишке ашпайт. Жиндердин талабы кандай? Жиндердин талабы күфүр, эң жаман, эң нажас болгон, эң Аллах Таалага күнөөкөр болгон иштерге жумшайт, баягы буйруйт көз ачыктарда. Мисалы үчүн даратсыз намаз окуу, жайнамаздын астына Куран китепти коюп алып үстүндө тебелеп намаз окуу, жада калса өзүнүн махрамы, жакын карындашы, жакын эжеси ошолорго чейин зина кылганга, жыныстык катнаш кылганга чейин буйруйт да. Ушундай эң жаман иштерди жасаганда, анан булар бунун сөзүнө лаббай деп туруп, макул деп туруп, анан баягы ишке түшөт. Сыйкыр окулгандан кийин дароо ал нерсе окулган кишиге, мисалы үчүн бир адамга сыйкыр окуган болсо, ошол адамга сыйкыр окуп койсо да таасир бербейт. Эми аны таасир бериш үчүн баягы сыйкырга муаккел болгон, сыйкыр ортодо жиндер менен келишим болгондон кийин ошол сыйкырды ишке ашырыш үчүн жин жолго түшөт. Жин. Эми жин, баягы жин инсандын 3 абалы дейбиз, ошол абалды күтүп жашайт. Эгерде катуу коркуп кетсе, катуу чочуп өзүнүн абалын жоготуп койсо, катуу сүйүнсө, катуу ачууланса, кафилет дейбиз. Кафилет дегени окуп аткан ибадаттарын токтотуп, арам нерселерге, зина, ушундай жаман нерселерге киришип кеткенде, баягы жиндин кирип кетишине адамда эшик ачылып калат экен. Ошо менен ага зыян ошол менен жабышат. Пайгамбар алейхисаламдын бир хадис бар. 3 түрлүү адам жаннатка кирбейт. Бирөө араккеч, аябай аракка берилип кеткен киши. Экинчиси болсо сыйкырга ишенген киши деп айтылат да. Сыйкырга ишенген киши деген кандай десе, сыйкырчыга ишенип, ага сыйкырчыга каттап, сыйкыр менен баягы мен азыр бирөөдү окутам, сөзсүз ошол нерсе зыян берет деп сыйкырдын затына ушундай баа берген кишилер жаннатка кирбейт деген. Анткени биз этикадда эмне кылабыз? Бул этикадый хадис да. Этикадыбызда Аллах Таала каалабаса эч кандай зыян болбойт. Аллах Таала каалабаса миллион жолу көзү ачык, миллион жолу окуса дагы ал таасирин бербейт. Ошон үчүн Алланын каалоо болгондуктан сыйкыр менен оораткан кишилер дагы бул Алланын каалоо болду деп жакындарынан, абысындарынан, кайненесинен, же келиндеринен, же жакын туугандарынан бул нерсени ошолор жасады деп аларга таңуулабай, Аллахтын казасы болду, Аллахтын тагдыры экен, кадары экен, мага ушинтип Аллах Таала сынады, бул сыноолорго эми сабыр кылып, өзүнүн жолу менен, шарий рукуя менен, жана ибадаттарды бекем кылуу менен чыгып кетемин деген позицияда болсо мусулман адам, бул оорулардан кутулушу эң эле оңой болот. Эгерде бирөөлөрдөн көрүп, күмөнгө батып, сыйкыр жасап койду тиги деп сыйкырга ишенген адам сыяктуу болуп калса, анда бул оорулардан арылыш дагы аябай кеч болуп кетет. Мүмкүн болбой калышы мүмкүн.